Бекжан болгону 2,5 жашта 7 ай мурун сасык тумоо менен ооруп, дарыгерлердин багыттамасы боюнча жугуштуу оорулар ооруканасына жаткырылган. Буга чейин бал тили чыгып сүйүлөп басып жүргөн Бекжанга тамчылатма дары куяры менен буттары экинчи күнү колдору иштебей калган. Учурда аппараттын жардамы менен дем алып тамактанууда. Бекжандын апасы бул акыбалга дарыгерлердин кайдыгер мамилесинен улам кептелгенин айтып ыйлап отурду. 10 чугун берейин деп мындай отургуздум, тоже буту кыймылдабайт, эч ким келип бизди көргөн жок инфекционныйдан. Баягы буту экинчи күн болду, буту дагы эле ошондой. Анан уже оюнчукка отургузуп койсом, уже мынтип слабый да, мынтип отура албай калды да. Анан оюнчуктарын берип эметсем, оюнчуктары мынтип кармап атып эле оюнчук колунан түшүп кетти. Анан мынтип эметсем эле уже колдору кыймылдабай баштады да. Анан чуркап бардым, суббота болчу уже. Чуркап барсам, врачтар жок. Анан чакырткыла дедим. Анан бир ошо дежурныйды чакыртып келишти, бир кызды. Ал кызы келгиче да бир 2 саат өттү ишилс, анан ал кыз келип ар текшерип, бер текшерип, анан айттым 2 күндөн бери эле ушинтип кайрылып атам, эч ким келип көргөн жок дедим, эч ким келип неметкен жок, мына уже колу эметип атат дедим. Учурда бул үй бүлө баласынын ден соолугу үчүн турак жайын сатып, дем алуучу, тамак ичүүчү аппаратты сатып алган. Бекжандын аяш апасы Чынара Мамажакыпова аз да болсо көмөк көрсөтүп келет. Бул жолу да адаттагыдай жардамдашканы келген. Ал жалпы кыргыз элинен Бекжандын аянычтуу тагдырынан арылтуу үчүн жасалып жаткан операцияга акчалай жардам сурайт. Көрбөсөм, тааныбасам дагы мен ушунчалык ачык сөз менен ишенип айта алмак эмесмин да. Бул бала чуркап жүргөн, ушундай бир сүйүлөп калган бала болчу. Бир эле температура болуп эле анан больницага барып, анан ушундай акыбалга түшүп калды да. Чыныгы жүрөгү таза адамдарга бул номерлер аркылуу, ушул кат аркылуу, ушул элсом аркылуу которуп, ушул номерлер аркылуу чалып, байланышып, ушул баланы үйүнө дагы келип ушинтип көрүп кетсеңиздер, булар абдан кубанычта болушат да. Бир нече миң долларды талап кылган операция Индия мамлекетинде жасалат. Бекжандын ден соолугуна кайдыгер карабаган жарандар 0708 72 25 69 элсомго, 53 36 69 02 90 05 51 87 Сбер картасына акчалай жардам көрсөтсөңөр болот. Сурап билүү телефону 0708 66 22 63. Нурай Кайратова, Улан Саттыкулов, СТВ.